Айбек мырза, бүгүнкү алгачкы жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Кара Шоро командасы. Рахмат. Алгач ушул айыл өкмөттөр аралык оюн тууралуу айтып бериңизчи. Бул жаңы форматта. Айыл өкмөттөр аралык оюн жакшы болуп атат. Бул бизде мурунтан эле тартабыз айыл өкмөт. Былтыр райондор аралык чемпионат болду, областтар аралык чемпионат болот эле. Бунабы федерациянын да жакшы немеси демилгеси. Эми айылда жүргөн мыкты балдар келип көрүнүп тартып кетишет да. Өткөндө өзгөндөн сизди курамдан көрө албай калдык эле Кара Шоронун. Анан эми курамда экенсиз. Анда чындыгын айтканда мына жакта жумуштар менен колум бошобой калган. Анан айылда тарткан балдар аябай көп. Команда толук болчанда сиз ал жакта жумушуңуз ошо Бишкекке барып берсеңер болот деген мени. Ал жакта жаш оюнчуларга мүмкүнчүлүк берели дегенсиздер. Жакшы экен. Анан бүгүнкү атаандашыңыздар тууралуу айтсаңыздар. Бүгүнкү атаандашыбыз Жалал Абад областынын Кызкөл командасы. Улар менен көптөн бери ойнойбуз. Өз алдыбызча дагы баягыдай ынтымак оюн кылып да ойноп жүрчүбүз Жалал Абад балдар менен. Булар билебиз мыкты команда, Шумкар, Келдиш. Анан бүгүн ошо биздин жер алгыч жаш балдар жакшы алып оюн жүрүп кетти. Жалал Абадтагы өзү катуу балдар бар. Оюн биз тарафка болуп кетти. Анан Айбек байке, сиз эми көп жылдан бери Ак Кул ат майданын көргөн, Ысык көлдү көргөн, дээрлик баардык ат майданда оюн өткөзгөн оюнчусуз. Ушул могул ат майданды төрт тарабын тостуруп койгонго кандай карадыңыз? Оюнда абут аз болгон кандай болот экен? Көлдө мисалы неме орто көп болот. Мына ипподромдун Ак Кул ат майданында ортонун оюну аз болот эле да. Эми ортодо болдуруш керек да. Мына жакшы эле го дейм. Ошол кандай болот экен? Ушундай арена болсо, ортодо оюн болот, четте көрүүчүлөр болот деген баягы жакшы бир аренаны максат кылып жүрүшпөйбү? Мунун немесин, проектисин интернеттен көрүп калдым. Аябай. Көрүнүшү кооз көрүнүп атат, эми күтө берсин. Күнөн көрөбүз да. Ошондой оюндун болушу жакшы экен. Оюндун болушу жакшы. Ошондой ипподром түшүп калса, эми аябай эле улакчыларга, көрүүчүлөргө өзүнүн сонун Ак Кул ат майданындай ат майдан түшүп калса сонун болот эле. Анан мынакей азыркы учурда Норуздун алдында турабыз. Кайсы командадан сизди көрө алабыз? Команда азырынча белгисиз. Бек командадан сунуш келген. Бирок мына официалдуу баягыдай толук чакырган команда жок. Норуз менимче чакырса деле билбейм. Эми алда аны убакыт көрсөтөт. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.